Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү жүзүндө турган темабыз синоним, амоним жана антонимдер боюнча болмокчу. Өзүңөргө маалым болгондой кечээ текстин түрлөрү боюнча сабагыбызды өткөнбүз. Дал ошол тапшырмада кээ бирки балдар орунсуз кайталоолорду абдан көп колдонгондугу үчүн бүгүн биз ушул 3 теманы өтүүгө жана бул темаларды өтүп, силердин текстиңерде бул жана орунсуз кайталоолорду жоюш үчүн бүгүн ушул синоним, амоним жана антонимдерди өтөбүз. Өзүңөргө маалым болгондой, мамлекеттик экзаменде дагы ар кандай текст келип калышы мүмкүн. Бир теманы берип туруп, силерге өзүңөрдүн дил баян жазгыла деп тапшырма берилет албетте. Ошондо силер жанагы орунсуз кайталоолорду көп колдоно турган болсоңор, силерге бул бир минус же болбосо ката деп эсептелип калат. Ошол каталарды жоюш үчүн жана ошол дил баяныбыз эң мыкты деңгээлде болуш үчүн биз бүгүн синоним, амоним, антонимдерди өтөбүз. Дал ушул синонимди биринчи баштасак, балдар. Синоним бул мааниси боюнча окшош, бирок айтылышы боюнча ар башка сөздөр. Мисалы, бир эле сөздө, жан деген сөздү сүйлөмөбүздө же болбосо текстибизде бир эле жан деп эле аягына чейин колдонбостон, кээ бирки жеринде жамгыр же болбосо өткүн же болбосо аба ырайы бузулуп жамгыр себеледи деп ар кандай синоним сөздөргө алмаштырсак, текстибиз абдан сонун жана кызыктуу болот. Жана пайдалуу дагы жактары болот деп айта кетсек болот. Мисалы, адам деген сөздү киши деген сөзгө үйдү таам, досту жолдош, дос чар, жан дос, кан дос дегендерди пайдаланып, же болбосо коозду көрктүү, тезди бат, коркокту суу жүрөк, сулуунун татынакай жана ушул сыяктуу синоним сөздөргө алмаштырып жаза турган болсок, текстибиз андан ары да кызыктуу, пайдалуу болот деп ишенем. Бул албетте синоним сөздөр, балдар. Кийинкибиз булар амоним сөздөр. Булар айтылышы жана жазылышы бирдей болот. Мындайча айтканда окшош, бирок маанилери ар түрдүү болгон сөздөр. Мисалы, шарды болсо айта турган болсок, бул биздин суу шарагат дей турган болсок, бул жерде шар деген сөз суунун шарлыгында болсо, мисалы, менин бөбөгүмдө кызыл шар бар дей турган болсок, бул жерде шар деген бул экөө айтылышы жана жазылышы бирдей, бирок мааниси башка. Мисалы, айт, жакында айт майрамы келет дей турган болсок, айт майрамы бул айт деген сөздү бул жерде айт майрамы деп катары колдонсок, ата-энем мага жомок айтат же болбосо айтты дей турган сөздү ала турган болсок, анда бул жерде айт деген сөз өтмө мааниде колдонуп, айтылышы жазылышы бирдей, бирок мааниси башка сөздөр болуп калды. Мисалы, жаз мезгили, дептерге жаз, күн тийди, бүгүнкү күн дей турган болсок, дал ушундай амоним сөздөр болуп калат, балдар. Буну кандай текстте кандай колдонсок болот, балдар? Ар бир сүйлөмдө жазганыбызда сөз тизмектеринде шар деген сөздү жана кийинки өтмө маанидеги сөздү, башка сөздөрдү колдоно турган болсок, биздин текстибиз жогоруда айткандай дагы да пайдалуу жана кызыктуу болмок. Мисалы, кой деген сөздү ала турган болсок, бир нерсенин, мисалы, телефонду дептердин үстүнө кой дей турган болсок, албетте бул жерде кой мааниси түшүндүрдү. Кийинкиси мааниси болсо, балдар, бул жаныбар, кой. Кийинки мааниси болсо, бирөөнү кой, мушта, ур деген сөз өтмө мааниге өтүп кетти. Бундай сөздөр, балдар, амоним деп аталат. Бул сүйлөмдө, сөзүңөрдө, текстиңерди колдонсоңор дагы абдан жакшы болот. Кийинкибиз, балдар, антоним сөздөр. Булар карама-каршы, мааниси боюнча бири-бирине карама-каршы келген сөздөр. Мисалы, бир текстибизде колдонууда буда, балдар. Мисалы, күн ысык, аябай аптап деп ушундай синоним сөздөр менен колдонуп кетпестен, балдар, кээ бирки текстибиз же болбосо сүйлөмөбүз андан ары маанисин кенен бериш үчүн, же болбосо түшүнүктүү бериш үчүн биз антоним сөздөрдү колдонсок, текстибиз андан ары дагы кызыктуу болот деп ишенем. Мисалы, ысык муздак, кичине чоң, күн түн, жашкары, көп аз, кошу кемитүү жана ошол сыяктуу антоним сөздөрдү колдонуп, текстибизди мындан ары дагы өнүктүрүп кетсек болот. Эми, балдар, кечээги тапшырмага эле улай, ошол жерге эле өзүңөр каалаган теманы, балдар, орунсуз кайталоолорду бир сейрек карап алгыла дагы, дал ушул синоним, антоним, амоним сөздөрдү катыштырып, өзүнчө бир чакан текст түзүп көргүлө, балдар. Бул текст түзүү аркылуу биз мамлекеттик экзаменде орунсуз кайталоолорду жоюп, өзүбүздүн оюбузду кенен жана так берүүнү үйрөнүп, анан мамлекеттик экзаменибизди жакшы тапшырышыбызга шарт түзүп алсак деп
Бүгүн бул ушул 3 теманы өтүп бердим балдар. Силерге тапшырма дайым болду деп ойлойм. Бүгүн кечке чейин адаттагыдай эле саат 4-төн 7-ге чейин гана убакытта жибересиңер. Тапшырмаңарды жибергиле балдар, дагы текшерип көрөлү. Өзүңөр бул синоним, антоним жана гомоним сөздөрдү кылдат карап чыккыла өзүңөр дагы балдар. Анан тексиңерде ошол сөздөрдү колдонууга аракет кылгыла. Ошондо тексиңердин канчалык маани маңыздуу болгонун өзүңөр дагы көрүп баамдап чыгасыңар деген ойдомун. Тапшырма дайым болду балдар. Силерге ийгилик каалайм.